Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Урматтуу данышман өзбек эли, биз силерди сыйлайбыз, урматтайбыз, колдойбуз. Силерге душман келсе коргоп чыгабыз. Кайгыңарды, курсанчылыгыңарды бирге бөлүшөбүз. Силер биздин Кудай кошкон кошунабызсыңар, биздин тууганыбыз болосуңар. Силер менен биз түрк эл болобуз. Эми сох боюнча айтсам, тажиктер талашкан булак 100% кыргыздардыкы. Документалдуу, буга тарых жагынан дагы күбөлүк бар. Биз булактагы суунун 35%-ын гана ичебиз, калган 65%-ын сох ичет. Бүгүнкү күнгө чейин сууну тоскон жокпуз. 2000-жылы өзбек аскерлери булакка жакын келгенде Айбалаев кубалап чыккан эле. Мындан 20 жыл мурда өзбек чек арасы булактан 10 километр узакта болгон. Азыр эми келип алды. Эми өзбек тууганым, ойлонуп көрчү, биз качан өзбек элин суусуз калтырдык? Бизден Өзбекстанга көп дарыялар өтөт. Эч бир сөз айтпайбыз. Эми булар суусуз калтырды деген намарттык. Ушуларга Сох дарыясы кирип жататпы же тустукпу Өзбекстанга? Нарын дарыя, Кара дарыя, Чаткал дарыя, Тар дарыя, Акбура дарыя, Исфайрам дарыя, Аксуу дарыя, Сох дарыя, Көгарт, Кара Үңкүр, Куршап, Касансай жана башка көптөгөн дарыяларыбыз түшүп жатат. Биз тоскон жокпуз. Тажикстандан силерге болгону Аму дарыя гана кирет. Биздин сууну ичип, эгин, пахта эгип байып эле жүрөсүңөр. Силер биздин жерге турган суу сактагычтарды иштетип жатасыңар. Налог төлөбөйсүңөр. Биз эч кандай төлөм силерден сурагандагы жокпуз. Эч нерсе дебей келебиз ушул күнгө чейин. Кемпирабад суу сактагыч Кыргызстанда турат, болгону Водозабор Өзбекстанда. Биздин жерлерди суу басса дагы биз унчукпайбыз. Керкидан суу сактагычын жери менен силерге бергенбиз. Эмне үчүн буларды айтпайсыңар? Дагы башка бир нече суу бассейндерди колдонуп жатасыңар. Чаткал дарыябызга Чарбак суу сактагычы куруп, Ташкентти суу менен камсыздап, Чарбакта эс алып жатасыңар. Биз буну тоскон жокпуз. Эмне үчүн буну дагы айтпайсыңар? Биздин өзүбүздүн канчалаган жерлерибиз суусуз жатат. Эгер биз суунун нугун буруп койсок, силерге өтө жаман болот. Ушул жагын дагы ойлонуп көргүлө. Биздин барак анклапты суусуз калтырдыңар. Өзүбүз жеке канал ачтык, ал каналды дагы сууну да тосуп алдыңар. Халмионго кыргыздын суусун транзит кылып дагы өткөрбөйсүңөр. Биз болсо сабыр кылып отурабыз. Тилибизди тиштеп жим болобуз. Оштон Бишкекке барыш үчүн Өзбекстандан транзит кылып отуп, жолду 300 километр кыскарттык. Унчукпай эле каттап жүрдүк. Эмнеге буну айтпайсыңар? Эми соктуктар жөнүндө айтсам, алар шүгүр кылбаган, ыраазы болбогон эл. Өзбекстан жолдорду жапканда кыргыз бизнесмендер сокту продовольствие менен камсыздаган. Мурда кыргыздар сох аркылуу жүргөндө тажиктер кыргызды эзип жүдөтүп салган. Ташпаран кылып, тоноп, кааласа жолду жаап, тажиктер жүдөтүп эзгендиктен жакын жолду узак кылып абез жол салдык. Буга да албетте Аллага шүгүр. Соктуктар 2013-жылы кыргыздарга кол салып, 50 кыргызды залогко алып, Малканада кыштын күнү кыйнаганда кыргыз жолду жапканда өздөрү ыйлап келген. Булар саясат кылып жатат. Бюджеттен акча алыш үчүн жана Тажикстандын СНБсынын заказын аткаруу үчүн. Быйыл суу тартыш болот экен. Ошого Кыргызстан ГЭСтерди болгон кубаттуулугу менен иштетпей, кышка аз сууну топтоп, өзбек менен казакты суу менен акысыз камсыздап, ГЭСтен чыга турган электрди казактан $20 миллион алат экен. Силерге бекер суу беребиз деп өзүбүз свет сатып алат экенбиз. Ошондуктан провокацияга алданбагыла. Эгер биз өчөшсөк, сохко бир гражданский, военный да кирип чыкпайт. Самолет, вертолет учпай калат. Мына ошондо соктуктар людяет, адам жегич болуп чыгат. Бул соктуктар чындыгында аша чаап кетти. Өзбектер качан өз чоңдорун сабап, ташпаран кылган. Өзбектерди кырып жаткан Каримовду да сый урмат менен гүл чачып узаткан эле. Өз башчыларын Орто Азияда эң жакшы сыйлаган эл эле. Ошондой эле соктуктар 2013-жылы кыргыздарга кол салып, 50 кишини залогто кармаганда да биз ынсап менен ынсап кылып транзит светти өчүрбөгөнбүз. Силер биздин Шаймарданды бербей жатасыңар. Аренданын срогу бүткөн. Биз унчукпай эле келебиз.
Каналга катталып коңгуроочуну басып ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз. Биздин колдо Ахун Бобоев кол коюп берген арендага алган документ бар. Шаймардандан кыргыздарды өткөрбөйсүңөр. Биз жүрөбүз, коридор дебедик. Муну эмне үчүн айтпайсыңар? Каримов узбектерди кырып жатканда биз 3000 узбекти койнубузга алып, аларды өлүмдөн сактап калганбыз. Жана алар өзүңөрдүн өзбектериңер болчу. Эмнеге буну айтпайсыңар? Биз өзбектерди сыйлаганыбыздан, урматтаганыбыз үчүн кыргызстандык өзбектерге өзбек мектептерде, өзбек университеттерде, өзбек маданий борборлорду ачып бергенбиз. Өзбек улутундагы туугандарды көптөрүн депутат, министрлер кылып шайлаганбыз. Жада калса парламенттин спикеринин креслосунда өзбек улутундагы депутат отурган. А силер болсо Өзбекстандагы кыргыздардын мектептерин өзбекче кылып салгансыңар. Кыргыздарды кызматка койбойсуңар, биз унчукпай эле жүрөбүз. Ошондуктан жакшы ойлонуп, Тажикстандын СНБсынын провокациясына алдырып, кыргыздарга асылбай, сок элин тарбиялап койгула. Силерге ийгилик, тынчтык каалайм, аман болгула. Автор Ильяс Якубов. Каналга катталып коңгуроочуну басып ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.